Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн сиздер менен оорулуу адамдын орозосу жөнүндө сөзгүм келип атат. Оорулуу адамдын кыйналып орозо кармоосу өздөрүнүн абалын гана коркунучка салбай, андан тышкары алардын күнөөгө батуусу ыйык Куранда да, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде да айткан. Жана исламдагы окумуштуулары дагы жактап да айтылып келген. Ыйык Куранда Бакара сүрөсүнүн 184-аятында Аллах Таала мындай деп атат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айяман ма'дудат. Орозо эсептелүү күндөрдө гана. Фаман кана минкум маридан. Силерден ким орозо мезгилинде ооруп калса, ау аля сафарин фаиддатум мин айямил ухар, же сапарга аттанса, анда ал күндөрдүн ордуна башка күндөрдө толуктап берет деп айтылган. Урматтуу момун мусулмандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.